Ey menin pendelerim, siler deyt kun tün debey күнөө кыласыңар deyt. Wa ana aghfiru dhunuba jami'a, jana men күнөлөрдүн бардыгын кечиремин deyt. Fastaghfiruni, ошондуктан силер истигфар кылгыла, күнөөңөрдүн кечирилишин талап кылгыла. Aghfir lakum, men силерди кечиремин deyt. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: ضبط تخطئون الرواية المشهورة تخطئون بضم التاء، تخطئون بضم التاء، وروي بفتحها أي تخطئون. تخطئون جنا تخطئون ekөөстен эмне экен? Туура экен. Эгерде тону фатха кылып айта турган болсо, тахтаун деп, хатиа яхтау деген сөз болот дагы. Ушундай бир ката кетирүү анын жыйынтыгында күнөө боло турган болсо, күнөө боло турган катаны кетиргенде хатиа яхтау деп айтылат экен. Yusuf сүрөсүндө Истагфир лана зунубана инна кунна хатиин, ушул вазын менен, ушул этиш менен колдонулган дейт. Кандай дейт? Атаке, биз ката кетирдик, күнөө кылдык, бизге истигфар кылгын деп балдары Юсуф пайгамбарга, эмеге Якуб пайгамбарга, Юсуф пайгамбардын бир туугандары кайрылган дейт. Бирок экөөстүн мааниси бул жерде туура дейт. Силер ката кетиресиңер, силер күнөө кыласыңар. А мен болсо күнөлөрдүн бардыгын эмне кылам дейт Аллах субхана ва таала, кечиремин дейт. Хадистин эмне пайдасы бар? Хадистин эмне пайдаларды алабыз дейт. Биз бул хадистен билип атабыз дейт. Өзүбүз буга күбөбүз. Ва хуа мушахидун мин анфусина. Biz özümüz dağın biliriz. Bizdin күнөлөрүбүз дейт, биздин каталарыбыз өтө көп дейт. Жана үзгүлтүксүз каталарды кетиребиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям башка хадисте айтат: "Куллу бани адама хаттаун ва хайрул хаттаина таввабун." Бардык адам баласы не кылат дейт? Ката кетирет дейт. Күнөө кылат дейт. "Ва хайрул хаттаина таввабун." Жана ошол ката кетиргендердин, күнөө кылгандардын эң жакшысы тооба кылгандар дейт. Бул хадисте дагы эмне деп атат? Адам баласы бардыгы күнөөкөр экенбиз. Менин пенделерим, силер бардыгыңар эмне кыласыңар дейт? Ката кетиресиңер. Күн түн дебей дейт. Бирок Аллах Таала эмне кылып атат? Өз мээримдүүлүгү менен мен силердин күнөөңөрдү кечиремин, кечирим сурагыла дейт. Лейла нахара, күн түн дебей. Валакинна афу Аллахи таала ва магфиратаху а'заму ва ауса. Бирок дейт Аллах Тааланын кечирими, көз жумуусу, Аллах Тааланын күнөөлөрдү кечирүүсү эмне дейт? А'зам, биздин ката кетирүүбүздөн дагы чоң. Ва ауса, жана кененирээк дейт. لذلك تمدح الله عز وجل بقوله عقبه. Жана ошондуктан дейт Аллах Таала ушул биздин ката кетирерибизди айткандан кийин өзүнүн эмне кылды? Улуулугун баяндап эмне деди? Ва ана агфиру зунуба жамиа. Мен күнөөлөрдүн бардыгын кечиремин дейт. Аллах Таала күнөөлөрдүн бардыгын кечирем дейт. Ошон үчүн да Куранда эмне деди? قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Менин пенделерим, кайсы пенделерим? الذين أسرفوا على أنفسهم. Менин пенделерим айтып койгон деди пайгамбар айтып. قل يا عبادي الذين أسرفوا. Айтып койгон менин пенделериме. Кайсы пенделери?
Өздөрүнүн жанына зулум кылгандар. Өздөрүнүн жанына зулум кылгандар. Күнөө кылуу биз өзүбүзгө зулум кылат экенбиз да. Күнөө кылсак Аллах Таалага эч кандай зыян жеткирбейт экенбиз. Өзүбүзгө эле зыян экен. Хадисте келет, адам баласы күнөөсүнүн себебинен ырыскыдан кур калат дейт. Ырыскыдан да ушу күнөөнүн себебинен кур калат экенбиз да. Ошого күнөө кылуу менен биз өзүбүзгө гана зыян кылат экенбиз. Ошол өздөрүнө зулум кылган, өздөрүнүн жанына ашыкчалык кылган менин пенделерим айтып койгон: "Ла тақнату мин рахматилла". Силер Алланын рахматынан үмүт үзбөгүлө. Инналлаха ягфиру зунуба жамиа. Чындыгында Аллах Таала бардык күнөөлөрдү кечирет дейт. Иннаху хувал гафур рахим. Чындыгында ал зат эмне экен? Өтө кечиримдүү жана ырайымдуу. Зумар сүрөсүнүн 53-аяты. Илля ширка биллахи фа иннаху истафнаху та'ала биқаулихи инналлаха ла ягфиру ан юшрака бихи ва ягфиру ма дуна залика лиман яша. Бирок ширктен башкасын дейт. Ширктен башкасын Аллах Таала кечирет экен. Чындыгында Аллах Таала ушул ширк кылуу күнөөсүнө өзгөчөлөп, аны бөлүп айтты дейт. Аллах Таала бар ширк кылууну кечирбейт dedi. Чындыгында Аллах Таала ширк кылууну кечирбейт. Ва ягфиру ма дуна залика лиман яша. Жана Аллах Таала андан башка күнөөлөрдүн бардыгын кимге кааласа, кимди кааласа кечирет dedi. Эми ушул жерден бир маселе чыгат. Демек, адам Кудай сактасын, Аллах Таала манын бетин ары кылсын, бирөө ширк кылып кое турган болсо, ал тооба кылса, тообасы кечир кабыл болобу, кабыл болбойбу деген маселе бар. Ширк деген эмне? Аллах Таалага шерик кошуу. Аллах Таалага шерик кошуу дегенде, Аллах Таалага теңдеш кылып башка бир Аллах Таала жараткан нерселерди Аллахтын теңине коюп туруп ага баа берүү, аны мактоо, ага ибадат кылуу. Булардын бардыгы эмне экен? Ширк экен. Мисалы үчүн, кудайчаларга сыйынган бутпарастар. Алар эмне дейт? Бул буттар, бул таш болсун, мейли ал башка бир нерседен жасалган болсун, Аллах Таалага окшош эле адам затка пайда, зыян бере алат деген ишенич. Бул дагы эмне экен? Ширк экен. Мына ушундай бирөө ширк кыла турган болсо, жана аны аңдап сезгенден кийин Аллах Тааладан кечирим сурап тооба кыла турган болсо, ал тообасы кабыл болобу же кабыл болбойбу деген маселе бар. ولا تعارض بين التعميم والتأكيد الذي في الحديث القدسي وبين التخصيص والتعليق بالمشيئة الذي في الآية فالآية لا نص فيها على استغفار العبد استغفارا شاملا من الذنوب كلها حتى الشرك. Китептин автору айтат, бул жерде Аллах Таала бир нерсени жалпылап айтканда бардык күнөөлөр кечирет деп айтып атат. Туурабы? Жана бекемдеп айтып атат. Эмне кылып атат? Бардык күнөөлөрдү кечирет деп, хадиси кудсиде. Бардык күнөөлөрдү кечирет. Аятта болсо Аллах Таала кимди кааласа кечирет, жана ширктен башкасын деп бөлүп айтып атат. Булардын ортосунда эч кандай карама каршылык жок дейт. Аяттын мааниси бул жерде пенде күнөөлөрүнө тооба кылуусуну Аллах Таала эмне кылган жок, кошуп айткан жок да. Аллах Таала эмне деди? Күнөөлөрдөн тооба кылса дагын ширкти кечирбейт деген сөз жок бул жерде дейт. Аллах Таала жалпылай эле айтып койду. Күнөөлөрдү бирөө тооба кылса, кылбаса кечирет экендигин айтты. Кимди кааласа кечирет. Бирок ширкти тооба кылбаса Аллах Таала кечирбейт. Шамиля минад-дуnubi kulli hatta shirk. Бул жерде бардык күнөөлөрдөн ширкти кошуп тооба кылуусун Аллах Таала аятта белгилеп айткан жок дейт. بأن أقلع عنه ودخل في دين الله وأسلم وجهه إليه. Кандай тооба кылуу, кандай күнөөлөрдөн тооба кылуу, ушунчалык тооба кылуу дейт. Күнөөлөрдөн толук чыгып, жана Аллах Тааланын динине
чын жүрөктөн кирүүсү менен тооба кылган болсо, мына ошол нерсени аят баса белгилеп айткан жок дейт. Аммал хадис фа фихи каулу. Хадисте болсо эмне деп атат? Фастагфируни. Силер күнөө кыласыңар, ошончо менден не кылгыла деп атат? Күнөөңөргө тооба кылып кечирим сурагыла дейт. Мина зунубиллати садарат анкум. Силерден кеткен катаңарга силер истигфар айткыла, тооба кылгыла. Алимтум биха аулам та'ламу. Силер ал күнөөнү билсеңер дагы, билбесеңер дагы. Кээде биз күнөөнү билебиз жана билбейбиз. Кээде биз ал күнөө экенин аңдашыбыз мүмкүн, аңдабай дагы, сезбей дагы күнөө кылып коебуз да. Бир ширк кылып коебуз, мисалы үчүн мына рия, кожо көрсүндүк. Бул дагы кичинекей ширк деди хадисте. Кичинекей ширк. Бул дагы Аллах Таалага бирөөнү ибадатта бирөөнү шерик кылып атасыз да. Ошол дагы көрсө экен, мени мактаса экен депчи. А ибадатты жалгыз Аллах үчүн кылыш керек. Кээде биз билип дагы билбей дагы не кылат экенбиз? Күнөө кылып коет экенбиз. Ошол билген, билбеген бардык күнөөлөрүн кечир деп биз истигфар кылышыбыз керек экен, тооба кылышыбыз керек экен. Я Алла, мен билип кылган, билбей кылган, жашыруун кылган, ачык кылган, чоң, кичине бардык күнөөлөрүн кечир деп эмне кылат экенбиз? Тооба кылат экенбиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир күн жакшы маанайда үйгө келгенин көрүп, Айша энебиз айтты: "Я Расулалла, мага бир дуа кылыңызчы" деди. Мага бир дуа кылыңызчы деди. Демек ушундан билсек болот, дуа алгандыгынан өзүнчө бир учур болот экен да. Адамды бир сүйүндүрүп, ата-энени же болбосо маалымдарды бир көңүлүн көтөрүп тургандан кийин дуа алыш керек экен да. Айша энебиз айтты: "Я Расулалла, мага бир дуа кылыңыз" деди. Пайгамбарыбыз кандай дуа берди? Айтты: "Я Алла, Айшанын билип кылган, билбей кылган, чоң кичине, жашыруун, мурунку, кийинки, жашыруун, ачык бардык күнөөлөрүн кечир" деп дуа кылды эле. Айша энебиз сүйүнгөндөн башы тизесине чейин жетти дейт. Ушунчалык сүйүнгөндөн. Пайгамбарыбыз айтты: "Айша, менин дуам сени кубандырдыбы?" деди. Айтты эле: "Я Расулалла, эмне үчүн кубандырбасын? Сиз мага ушундай дуа берип атсаңыз" деди. Дегенде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Мен үммөтүм үчүн бул дуаны ар бир намаздан кийин кылам" деди. Пайгамбарыбыз биз үчүн ушул дуаны ар бир намаздан кийин кылыш керек. Эмне деген пайгамбардын үммөтүбүз саллаллаху алейхи ва саллям. Ва мин жумлати залик, жана ушул жерден дагы бир айта турган нерсе: ин кана мушрикан истагфараллаха минаш ширки ва таба анху ва дахала фил ислам фа иннакум ин тафалу залик агфир лакум. Ушул жерден баса белгилеп айтып атат. Ушунун катарында дагы эмне дейт? Эгерде бирөө мушрик болуп, ширк кылып жүргөн болсо, жана ал үчүн Аллах Тааладан кечирим сурап, ширк кылуудан тооба кылып, исламга кире турган болсо, Аллах Тааланын бул кайрылуусу эмне дейт? Силердин ошол күнөөңөрдү дагы кечирем, ширкиңерди дагы кечирем деген буга дагы эмне дейт? Тиешелүү дейт. Демек бирөө ширк кылып жүргөн болсо дагы, ошол ширктен тооба кылып кайта турган болсо, Аллах Таала ошол ширктен тооба кылуусун дагы кабыл кылат экен. Аллаху акбар. Кандай берешен, кечиримдүү, улуу Аллах Тааланын кулубуз. فإن كان استغفاره مستوفيا شروطه وتوبته صادقا نصوحا غفر الله ما كان منه وهو أكرم وأجل من أن لا يقبل منه ولا يغفر له سبحانه وتعالى. Аллах Таала эмне дейт? Истигфары анын бардык шарттары менен. Эми истигфар тобанын да шарттары бар. Тобанын шарттары бар. Эгерде Аллах Таала менен пенденин ортосундагы күнөө ката болгон болсо, анда 3 нерсе, 3 шарты бар. Биринчиси, имам Навави рахимахулла Рияду Салихиндин башында ошол нерселерди эскерет. Биринчиси, ал күнөөгө истигфар айтып, эмне кылуу экен? Кайгыруу, ичтен өзүн өзү жемелөө. Жана ал күнөө кылгандыгы үчүн Аллах Тааладан кечирим суроо. Жана ал күнөөгө кайтпайм деген бекем ниет. Ушулар болгон болсо, күнөө кечирилет экен, тооба кабыл болот экен. Эгерде пенде менен пенденин ортосундагы ката күнөө болгон болсо, 4-үнчү шарты бар. Ал ошол акысыны берип тургандан кийин кечирим сураш керек. Анткени адилеттүү зат
Пенде менен пенденин ортосунда болгон акыларды сөзсүз түрдө алып берет экен. Ошого эмне кылыш керек экен? Тооба кылганда ушул нерсени да эске алыш керек. Мен бирөөнүн акысына кирбедимби деп, эгерде бирөөнүн акысына кирген болсо, анда эмне кылыш керек экен? Ошол адамдын акысын бериш керек экен. Эгерде билбесеңиз, тааныбайсыз, унутуп калгансыз, канча адамдын акысына киргениңиз эсиңизде жок. Анда Аллах Тааладан ушундай бир сураныш керек. Алла, мен эсиңизде барын бериңиз, эсиңизде жогуна дагы Аллах Тааладан ушундай бир жалбарып сураш керек. Аллахым, мен бирөөнүн акысына кирген болсом, кыямат күнү мени шерменде кылбастан, алардын акысын өзүң берип мени бейишке киргизгин деп дуа кылыш керек. Анткени биз билбей дагы бирөөлөрдүн акысына кирип коебуз. Ошон үчүн акыларга этият болуш керек. Бирөөнү гыйбат кылууда, бирөөнүн аброюна шек кетирүүдөн өтө этият болушубуз керек. Мына ушул нерселер дагы эмне экен? Бирөөнүн акысына кирүү экен. Эми ушул жерден дагы бир фикх маселесине токтолуп кетели. Эгерде сиз бирөөнү гыйбат кылып койгон болсоңуз, анда барып туруп мынтип сурайсызбы? Таксир, мен сизди гыйбат кылып койдум, эми мени кечирип кой десеңиз, ал андан бетер ачуусу келет, туурабы? Урушуп сиз менен дагы араздашып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн алымдар айтат, эгерде бирөөнү гыйбат кылып, ал сиздин гыйбат кылганыңызды билбесе, анда ага барып антип кечирим сураштын зарылчылыгы жок экен. Барып эле мени кечирип коюңуз, акыңызга кирген болсом деп эле кечирим сурайсыз. А эгерде билген болсо, анда барып сөзсүз кечирим сурашыңыз керек экен. Сизде гыйбат кылганыңызды билген болсо, анда ушундай бир сизди мени сөз кылыпсың деп өзү келип айтып атат, анда сөзсүз кечирим сураш керек экен. Мен сиздин акыңызга кирип койдум, кечиресиз депчи. А эгерде сиз анын акысына киргениңизди билбеген болсо, анда мен сизди гыйбат кылдым эдем деп айтыштын кереги жок. Жана ошондой эле сиз бирөөдүн акчасыны уурдап алган болсоңуз, мурда бирөө уурдап алган болсо, анда барып сөзсүз түрдө эле мен сенин акчаңды уурдадым эле, ушул уурдап алган акча деп айтыштын кереги жок экен да. Муну сизге деп эле берип коюш керек экен. Акыны бергенде сөзсүз түрдө аны атап айтыштын кереги жок. Балким ошол бергениңизде уурдап алган ошондогу кайгы муң аны эмне кылып коюшу мүмкүн? Кайра баягы эски жаратын жаңылап сиз менен урушуп кетиши мүмкүн. Ошого бирөөнүн акысына кирген болсо бирөө, анда акысыны бериштик шарт экен. Бирок ал кайсы ак экенин айтып, дагы мен сени ушинтип урган элем, анан мындай кылган элем дебестен не кылыш керек экен? Барып кечирим сурап койсо жетиштүү экен. Бул жерде бир сонун бир окуяны айтат, ошол окуяга дагы токтолуп кетебиз иншалла. Аллах Таала эмне үчүн кечирбесин дейт? Шарттары табылган болсо. Тообасы ушундай бир чын дилден болгон болсо, Аллах Таала эмне кылат экен? Бардык күнөөлөрүн кечирет дейт. Ал өтө берешен зат, өтө улуу зат. Ал күнөөлөрдү кечирбей койбойт дейт, сөзсүз түрдө кечирет дейт. Аллах Таала бардык аяптардан таза, өтө улуу зат дейт. Эми لأن فيه أمورا يحبها الله عز وجل من. Анткени истигфар кылууда Аллах Таала сүйгөн нерселер бар дейт. Алар эмне экен? Ал пенде өзүнүн кул экендигини моюндайт дейт. Жана ката кетиргендигин моюндайт дейт. Аллах Тааланын Раб экендигин кабылдайт дейт. Жана өзүнүн Алланын астында кайтаар экендигин кабылдайт дейт. Тообасын ошол заттын алдында кабыл болоруна ишенип тооба кылат дейт. Кыямат күндүн коркунучунан коркуусу жана мына ушундай маанилер Аллах Таалага эмне экен? Жагат экен да. Истигфар кылуу Аллах Таалага жагат экен. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع علوم والحكم. Хафиз ибн Ражаб рахимахулла өзүнүн китебинде мындай бир окуяны айтат дейт. Кана ба'ду асхаби Зиннун. Зиннун деген чоң алым өткөн экен. Ошонун кээ бир шакирттери Ал-Мисри аз-Захид ал-Машхур, ал киши өзү эмне болгон экен? Мисри чоң алым өткөн экен. Таква киши болгон дейт. Захид, дүйнөдөн өзүнө алыс туткан Захид деп коет. Ушундай алымдардан болгон дейт. Ошонун бир шакирттерин бирөөсү Ятуфу юнади айна калби. Ал бир күнү дейт, ошол шакирттерин бирөөсү көчөдө эмне кылат дейт? Айланып жүрдү дейт.
о, менин жүрөгүм каякта деп. Менин жүрөгүм каякта деп издеп ушинтип ыйлап жүрдү дейт да. Мен важада калби, ким менин жүрөгүмдү тапты деп ушинтип көчөдө эмне кылып жүрдү дейт? Элан кылып жүрдү, жарыя кылып жүрдү дейт. Фадахала яуман ба'да сикак. Анан бир күн эмне болду дейт? Жолдордун бир жолуна түшүп ушинтип басып баратты дейт. Фаважада сабиян ябики ва уммуху тадрибуху. Анан ошо жерден өзүнүн баласын уруп аткан энени көрдү дейт. Уруп, сумма ахражатху минад-дар ва галакатил баба дуна. Жана баласыны уруп үйдөн чыгарып, анан эмне кылды дейт? Эшикти жаап койду дейт. Баласын сабап бизде да ушундай кылат го, энелер. Таяк менен сабап эшикке чыгарып турган эшикти жаап коет. Фажаала сабию ялтафиту яминан ва шимала. Ушул жерден бир нерсени айтып кетели. Баланы уруп тарбиялоо өз чегинде болуш керек. Баланы уруп, биздин ата бабабыз, биздин ата-энелерибиз бизди уруп эле тарбиялаган. Азыр эле баланы урса, баланын акысына кирди, баланы баякындай коркок, чоркок кылып коет деп айтабыз го. Ал өз чегинде болуш керек. Баякындай эле малды сабагандай сабаган, аны шарият дагы тыйган. Бирок бала ата-энеден сестенип тура турганчалык, ата-эненин анын үстүндө айбаты болуш керек. Эгерде андай болбой турган болсо, демократия деген нерсени бетке жамынып, Американын үрп адаттарын бизге таңуулап, бала деген эмне? Эч бир таяк жебеш керек деген нерсе дагы туура эмес. Анткени бала ата-энеден, устазынан таяк жеген болсо, бул ал үчүн дары. Ата-эненин урганы мага дары дейт го. Апамдын урганын сагындым деп акындар узыр жазат го. Апамдын урушканын, урганын сагындым депчи. Бул сагына турган нерсе. Ошон үчүн ал өз ордунда болуш керек, бирок баланы майып кылып кое тургандай, чындап эле коркок, чоркок кылып кое тургандай болбош керек. Тарбият максатында урса, эмне экен? Шарият ага тыюу салбайт экен. Биздин үрп адатыбыз да ага тыюу салбайт. Бирөө Америкада, азыр мына ошол Американын салтын, каада салтын бизге таңуулап атпайбы? Ошолордой болуш керек, ошондой болсо анан кийин бактылуу болобуз деп. Жок, анда бардыгы эле туура эмес. Алар туура кылган нерсесин туура дейбиз, туура эмес кылган нерсесин туура эмес дейбиз. Пакистандан бир үй бүлө барып, ошол жакта жашап калыптыр. Анан баласы ошол жакта чоңоюп, ошолор менталитети менен чоңоюптур. Бир күн анын атасы баласын тарбиялаш үчүн урса, милицияга жазып коюптур. Милиция барып атасыны камап, штраф салып, мурдунан суусун агызган экен. Келиптир дагы үй бүлөсүнө айтыптыр. Кийимиңерди жыйнагыла, кеттик биз Пакистанга. Кайра көчүп кетебиз деп. Бардыгы кийимдерин жыйнаса, баягы баласы балагатка жетип калган бала, менин өзүмдүн укугум деген бала өз артта кала алабы? Кала албайт. Иштегенге көнгөн эмес, атасынын акчасына окуп жүргөн, көчөнү чаңытып жүргөн. Анан ата-энеси менен кошо эмне кылыптыр? Пакистанга кайра көчүп келиптир. Болгон окуя. Пакистанга көчүп келгенде аэропортко түшөр менен аэропорттон атасы таякты таап баласына раза сабаптыр. Сабап атсам полицейскилер келип, эмне болду? Не кылып атасың десе, ушундай болду. Мен ушинтип уруп койсом, Америкада мен ушинтип милицияларга берип, менин мурдумдан суум агызды десе, ал жактагы милициялар айтат экен, дагы ур дейт экен. Дагы ур депчи, дагы көбүрөөк ур депчи. Ошого ар бир элдин бир өзгөчө жакшы сыпаттары болот, ошолорду үйрөнүш керек, жаман сыпаттарын алыштын кереги жок. Балдарга жакшы таалим тарбия бериш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул тууралуу дагы бир сабактарды кылабыз. Эч качан урган эмес. Пайгамбарыбыз эч качан урган эмес, катуу тийген эмес. Пайгамбарга окшоп туура тарбия бере турган болсок, машалла, анда кандай сонун. Бирок биздин балдарыбыз дагы кээде ушундай бир ачуубузга тийгенде ура турган болсок, аны дагы оңолуусу үчүн, өзүбүздүн ачуубузду чыгаруу үчүн эмес, анын бир жерин сындырып майып кылып коюш үчүн эмес, тарбият алуусу үчүн бир аз урса эмне экен?
уруксат экен. Анткени пайгамбар өзү урган эмес, бирок хадисте эмне деген? Муру ауладакум бис-сала. Силер балдарыңарга намазды өкүм кылгыла. Алар 7 жашка толгондо деди. 10 жашка жетип намаз окубаса ургула деди. Ал уруу кандай уруу десе, бир жерин сындыра турган эмес, балки эмне экен? Бир аз коркуп, сестенип, Алланын өкүмдөрүнө бекем боло тургандай уруу экен да. Айтор апасы эмне кылыптыр? Баланы уруп, эшикке чыгарып эшикти жаап коюптур. فجعل الصبي يلتفت يمينا وشمالا لا يدري أين يذهب ولا أين يقصد. Анан бала оң жакты карайт, сол жакты карайт, каяка кетем? Апасы үйдөн чыгарып койду. Каяка кетишин билбейт. Жанагы Америкадагы балага окшош. Таштап кетсе каяка барат? Анан фаража иля бабид-дар фажала ябки ва якул. Анан үйдүн эшигине келип, кайра эшикти кармап алып, мынтип ыйлап атат дейт. Ыйлап: "Я умма, ма яфтах ли ал-баб إذا أغلقت عني بابك." Энекем, эгерде сен мага эшикти жаап кое турган болсоң, сенден башка эшикти мага ким ачып берет деп не кылды дейт? Эшикти тырыктатып кагып атты дейт. Ва май юднини ида тараттини. Эгерде сен мени алыстатып кууп жүрсең, мени ким өзүнө жакын тутат, көкүрөгүнө ким басат деп ыйлап атты дейт. Ва маниллади юднини ида qadibti алей. Жана ким мени көкүрөгүнө басат эгерде сен мага ачууланып аткан болсоң деп ыйлап атты дейт. Фарахиматху уммух фаназарат мин халалил баб фаважадат валадаха таджри ад-думу'у ала хаддайхи мутама'икан ай мутамарриган фит-тураб. Анан апасы акырын жанагы эшиктин кычыгынан караса, баласынын көзүнөн жашы бетине түшүп, чаңга буланып, ушинтип ыйлап аткан экен. Не кылды? Фафатахатил баб ва ахадатху. Эшикти ачты дагы баласын кучагына алып, хатта вадаатху фи хаджриха, көкүрөгүнө басып, кучагына алып, важаалат туқаббилуху ва тaqul. Анан баласын өпкүлөп анан мынтип айтып атты дейт. Я qurrata ayni ва я азиза нафси анта аллади хамалтани ала нафсик. Менин көзүмдүн караги, менин жаныма жакыным, сен мени ушундай кылганга мажбур кылдың. Сен өзүң ушуну кылдың. Ва анталлади та'арратта лима халлабик. Сен өзүң ушул башыңа келген мусибатка өзүң себеп болдуң. Лау кунта ата'тани лам талqa минни макруха. Эгерде сен мага итаат кылганыңда мындай болбойт эле деди. Фатаважадал фата. Анан жанакы жүрөгүмдү жоготтум деп баягы көчөдө жүргөн зикирчи адам, суфи, сахиби Зиннун. Зиннун деген алымдын шакирти эмне деди? Секирип баштады дейт, кудуңдап, сүйүнүпчү. Сумма кама фасаха ва кал кад важатту калби. Кыйкырып айтып атты дейт. Мен жүрөгүмдү таптым деп, ошентип кудуңдап көчөдө не кылды дейт? Кыйкырып атты дейт. Кад важатту калби ва инналлаха азза ва жал архам би абдихи ал-муqбили илейхи бил истигфари ас-садиqi min hada al-ummi bi waladihi. Ушундан айтат дейт Ибн Раджаб рахимахуллах. Чындыгында Аллах Таала өзүнүн кулуна истигфар менен кайрылган, чыныгы истигфар менен кайрылган кулуна ушул энеден дагы мээримдүүрөөк го дейт. Ошону көрүп туруп эмне кылды? Жанагы адам ибрат алды, түшүндү. Мен дагы өзүмдүн Роббиме ушинтип кайрыла турган болсом, демек ал дагы мени ушундай кечирет деп эмне кылды дейт? Кудуңдап сүйүнүп жүрдү дейт. Канча мүнөт болду Арген? Айкөл? Жарым саат болду. Жарым саат болуптур. Ошол жерден иншалла дагы улантабыз. Демек, бүгүнкү алган сабагыбыз ушул болсун. Биз кандай гана күнөө кылбайлы, Аллах Таала ар дайым кечирет. Аллах бизден тообаны талап кылат. Аллах биздин кечирим сурообузду күтүп турат. Хадистерде бул тууралуу өтө көп хадистер бар. Тооба тууралуучу. Багы бир хадистин маанисинде ушундай келет. Пендем ушунчалык күнөө кылса дейт, ал күнөөсү асманга жетсин дейт.
Бирок тооба кылса мен кечиремин, мага эч нерсе эмес дейт. Демек биздин күнөөбүз канчалык чоң болбосун, Аллах Тааланын магфираты, кечирими андан дагы чоң. Демек биз эч качан үмүтсүз болбошубуз керек экен. Күнөө баары бир болуп кетет экен пендеден. Күн түн дебей деп атат Аллах Таала. Бирок күнөө кылгандан кийин биздин кулчулугубуз ушул экен. Аллах Таала кайра кечирим сурап кайрылышыбыз керек экен. Аллага кайра кайтышыбыз керек экен. Аллах Таалам бардыгыбызга тавфик берген болсун. Күнөөлөргө тооба кылып, өмүрүбүздүн аягыны эмне менен кетүүнү, калема менен кетүүнү насип кылган болсун. Суроолор болсо бериңиздер. Амин. Кыз жазып берсеңиздер да болот, болбосо мындай суроолор болсо да бериңиздер. Сабакка тиешелүү, сабактан сырткары суроолор болсо айта бериңиздер. Көнүшкүчө эми ушинтип суроо бербей отурат окшойсуздар. Анан секин-секин көнүшкөндөн кийин иншалла суроолор да чыгат. Биздин WhatsAppка келген суроолорду иреттеп кетишибиз керек экен, Айкүл. Анан иншалла бул жактан суроо жооптор кылганда суроо ачуу келгенде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир сахабасынан насаат кылган, осуят кылганда айтты: "Ла тагдаб." Ачууланба деди. Дагы насаат кылыңыз деди: "Ла тагдаб." Ачууланба. Дагы насаат кылыңыз, 3 жолу ачууланба деди. Демек, ачуулануу бул жакшы сыпат эмес экен. Биринчи ушуну түшүнүш керек. Эми ошону кантип басабыз дегенде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям осуятына ылайык эмне кылыш керек экен? Адам ачуусу келгенде биринчи аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Аллах Тааладан шайтандын васвасасынан пана тилеш керек. Анткени бул ачуулануу шайтандан да. Шайтан алсыз. Сизге үстөн боло албайт. Ошон үчүн Аллах Тааладан пана тилеш керек. Ага дагы болбосо, ачууңуз ага дагы кетпесе, анда сиз акыбалды өзгөртүшүңүз керек. Ошол сиздин позицияңызды, турган абалыңызды өзгөртүш керек. Отура калыш керек дейт. Отура калганда дагы болбосо, жерге ушунчалык жакындашкан. Анткени биз бунун даанышмандын алымдары ушундай айтат: эмне үчүн отура калыш керек десе, биз жерден жаралганбыз да. Өзүбүздүн кичпейилдигибиз, адам эмне үчүн ачууланат десе, адам ошол шайтандын таасиринин себебинен, шайтан теке бер да. Теке беришин себебинен адам ачууланат экен да. Көрдүңүз беле, мисалы үчүн бир падышанын астында адам ачуулана алабы? Ушунчалык катуу урушса дагы, адам өзүнү бирөөдөн өйдө көргөндөн кийин ачууланып баштайт. Отура калса өзүнүн турпак экенин, тупурактан жаралган экенин эсине келип туруп, бир аз түшөт дейт. Ал дагы таасир бербесе, ошол ачууландырып аткан жерден чыгып кеткени жакшы. Ошол жерден басып кетсеңиз, анан даарат алыш керек дейт. Барып даарат алсаңыз, ал оттон жаралган да, суу аны басат. Ачууңуз анан ошол даарат менен басылат иншалла. Ачуулануу ушинтип контролдогону пайгамбарыбыз үйрөткөн. Пана дегени коргоо тилөө. Аллах Тааланын панасын тилөө деген, Аллах Тааладан ошол коргоосуну, шайтандын азгырынан коргоону тилөө, пана тилөө. Жаман күмөн адамга ар түрдүү ойлор келет го. Ошол жаман ойлорду биринчиден ушундан шайтан салат экенин түшүнүш керек. Ошондо дагы аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Шайтандан пана тилөөнү бул жерде дагы коргонууну сураш керек. Анткени биз ар бир учурда Аллага муктажбыз. Аллах Таала эгерде бирөөнү ушундай бир райым кылып туруп сактаган болсо, шайтан азгырынан ошону менен кутулуп кетет. Анан анда дагы жаман күмөн кетпей аткан болсо, жаман ойлор кетпей аткан болсо, анда не кылыш керек экен? Башка иш менен алек болуп кетиш керек. Жакшы нерсе менен. Жаман нерсени жакшы нерсе басып кете тургандай кылыш керек. Жакшы күмөн кылыш керек. Мисалы үчүн, "Дунну бил муъминина хайра", момундар тууралуу жакшы ойдо болгула дейт. Сизге бир жакшы адам тууралуу жаман ойлор салып атабы? Сиз ошону жакшы ой менен, жаман ойду жакшы ой менен алмаштырган аракетин кылыңыз. Ага дагы болбой атабы? Башка иш менен алек болуп кеттиңиз. Күмөн кылып ойлонуп эмне отурасыз? Барып туруп эле мактап салың бетине. Машалла, сен өтө жакшы адамсың депчи. Бирок күмөнүңүз да кетип калат. Аны менен ачык сүйлөш керек. Ошон үчүн истиада деп коет. Аллах Тааладан пана тилейбиз. Ал дагы жардам бербесе, не кылыш керек экен? Башка нерсе менен алек болуп кетиш керек. Анткени адамды шайтан качан азгырат? Качан бош калганда. Адам бош калганда ар түрдүү ойлорду салып, күнөөгө болгон үгүттөөлөрүн кылып, агитациясын кылып шайтанчы ал жөнө турбайт. Ал сөз өзүнүн ишин кылат да.
Ушундай нерселерде сөзсүз түрдө Аллах Тааладан пана тилеп, анткени жаман күмөн тууралуу дагы Аллах Таала тыюу салган. Я аyyuhallazina amanu ijtanibu kathiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithm. Ey имандуулар, силер көп күмөн кылуудан сактангыла деди. Анткени кээ бир күмөндөр күнөө болуп калат деди. Жаман күмөн кылып коюу, ошол жаман нерселер эмне болуп калат экен? Күнөө болуп калат экен. Ошон үчүн күмөндөн сактанып, адамдар тууралуу хадиске ылайык момундар тууралуу жакшы ойдо болуш керек. Жакшы ойдо боло албайсызбы? Жаман ойдо болбош керек, күмөн кылбаш керек. Анткени бул шайтандан. Суроолор барбы? Амин. Субханакаллахумма бихамдик нашхаду ан ла илаха илля анта настагфирука ва натубу илейк. О жараткан Аллахым, ошол кылып аткан сабактарыбызды кабыл кылган, тообаларыбызды кабыл кылган, күнөөлөрүбүздү ушундай бир жакшы мажлистин себебинен өзүңдүн убадаң бар. Кечиргин Аллахым, бизди жакшылыкка жакын кылып, жаман нерседен алыс кылган Аллахым. Пайгамбарыбыздын ак жолуна жолдоп, сүннөт жашоо менен жашап, өзүңдүн ыраазы кылып бул дүйнөнү кетүүнү баардыгына насип эткин. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك. اللهم راضي olsun. Subhanakallah.